ulağa 4 аян апарам, алам деген адам болса, анан али кайбеле келип алам деп чапкандар келе койду. Реально алам дегендер болса, атты айнытпаш үчүн жөн бир салганга апарып берем. Бисмиллахиррахманиррахим. Тугандар, ассаламу алейкум. Өскөн аканын экинчи ат. Бурул көк экен. Кырат десек деле болот, бурул десек деле болот. Азыр тугандар менин маалыматын алып берем. Силер лайктан басып, каналыбызга жазылып, биздин каналды колдоо иретинде жакшы сөздөрдөн жазып кетиңиздер. Өскөн ака, ушул жерге токтоң эми. Бул ат кандай ат? Кайсыл жердин аты? Бул Бүргөндүн аты экен. Биздин оного. Маданият. Эски маданият деп коет го. Биздин Бүргөндүдөн. Анан ошо бир дүкөн бар ошол жерде. Ошо былтыр алып чаа ойноп жүргөн экенлер. Анан мунун ошол жерде алганымда мурдагы эгесин таанып калып айтып калды. Кем деди, жетасыйын ошо жазда бергенин ошо балага. Анан ал ошо 1 жыл чалып турду, ошондо азыр ушу турушунда азыр 8 асы экен азыр. 8 асы. Ооба. Анан ат. Ака кышы менен чаптым, зор болду. Өзүмө ылайык ат деди. Өзүм жараган жерге жарайт деди. Бирөө сатсаңыз эле уятпайт деди. Демек улагы жакшы. Ооба. Өзүмө жараша. Азмалып кычымдары деле өз көрүнүп турат ат. 7-8 асы атты көбү кармайт, улага жарабаса же бир 1000 киши болбосо турабы. Анан ушу жакшы үчүн кармап минип жүрүшөт экен да. Айтам мында. Бою канча чыгат Өскөн ака? Бою бул деле ошондой 1.50 менен 55-тин ортосу. Бастырып десеке байкайлы утук болун туганда. Жоштуктары мындай адамга мамилеси дагы зор экен да. Мен оны кичинекей жаш балам бар ошто. Мени өздөрү карап атат ушулар. Мени эле карап атат. Ооба. Демек жош экен анда. Ооба, бала чагага өз адамга деле характери жош экен да. Ат суагайлыгы жакшы экен, узун экен. Мындай чымы дагы жөө өтө көп экен да. Неги түшүнгөн адамдар болсо кыргызчылыклар ушундай эле ат болгону мына. Ооба. Шундай коюп эле кулунасак болот да. Анан бул негизи үйүрдө жүргөн бекен же только эле улакта жүргөн? Жок, айгырда жам жүргөн экен. Үйүрдө эле коюлган. Ооба, үйүрү деле бар, айгыры деле бар. Айгыры бар, анан улагы бар. Үйүрү ham, айгыры ham деп койдум. Улагы дагы, үйүрү дагы бар экен. Атты жакындан да көрсөтөйүн маңдайын. Аттын кабагы. Тиштерин дагы ачып берет. Түсү эле өзгөчө экен. Ооба, түсү дагы. Көкүрөгү, буттары. Аяктары бакмат экен. Үстү дагы зор, моюнда эмнеде көчтөн бөлчү экен кара. Мен анча-мынча аттан көрө берем да, кээде бир аттар ушундай болсо мындай. Анан мына үстүнүн мына жери тололуктары да мощный экен. Анан бул быйыл курукта туруптурбу же үйүрдөн келиптирби? Жок, курукта туруптур, тай. Ушундай туруңдар, артынан сорусун да көрсөтүп кой. Сорусу дагы жанагындай жакшы тегиз сорудан экен мына. Чу деп бастырып коем, чат аягында. Өскөн ака, бул дагы алтысында чабып сынап көрсө болот дейм. Кем? Кудай кааласа азыр 4 ат бар. Мына 2 боз ат, бир кара ат, бир карагер ат бар. 4 аян тең алып барам ошол жерге. Улага. Ооба, ошо улага 4 аян апарам, алам деген адам болсо, анан али кайбеле келип алам деп чапкандар келе койду. Реально алам дегендер болсо, атты айнытпаш үчүн жөн бир салганга апарып берем. Күндө мээнет кылып атабыз, күндө минип, суутупчу. Ошо бирөө алса ham кийин наразы болбой турам. Даярдап атасыз. Даярдап атам. Тугандар, Өскөн акада азыркы күндө 4 ат бар экен. 6 октябрда улакта текшерип алганы. Ооба. Бунун акчасы канча болот? Бул да 200 миң сом акчасы. 200 миң. Ооба. Тугандар, бул айтылыш баалары 200 миң болот. Демек кем болот. Өскөн ака жанагындай курук чыгарбайт үйдөн. Үйүнө келип алсаңар, Кудай кааласа атын алып кетесиңер.
Құда қаласа şu малға сен ат сатып қойсың. Сатпайын деген атым ям түн жайын алып кетіп қалды ғой. Баласы келсе бердей. Ооба, Құда қаласа. Мына туғандар. Анан жеп ичи аттын ден соолугу Кудай буюрса путу колу ал жагына жооп. Жооп экен. Мынакей, оны бозаттыкы деле, муну көктүкү деле. Эми көк кызыл кандай айтылат? Экөөнүкү тең жеши күчтүү. Жемди дагы жейт, чөп жегендери дагы анан пелдери ham жок. Анан ушул светти мындай туура билгендер комментарийге жазып койгон. Мен көк бурул дедим. Бурул дагы экен да, мына бул кызарып деле кетет бул. Агарып кетет. Көгөрүп кетет. Мына о буттарынан деле билсе болот, ошо жашы точно эле айтылды ушу. Эми аткармагандар билет. Садага береке болсун Өскөн ака. Телефон номерди айтып өтүң бул жерде. Телефон 72 менен 910072. Ушул номерге чаласыңар. 200 000 сом. Мына бул эми жанагындай теги таза нерсе бул. Күчтүү нерсе. Бул балдары деле өзү дагы чабылып, сыналып, баары уже немеден өткөн ат бул. Мунун жөнүндө мен маалымат билбейт экем. Муну ат боюнча айтсам, муну расан муну жүрөккө толгон ат экен муну. Ооба. Мен азыр чынында колдон келбей калды, улак чагыш эңке албай калдым. Эңкейген бала болсо, мисалы азыр муну Россиядан келип күзгө жазда сатып кетип калам деген адам болсо, мунун алып туруп, чаап туруп, маза алып туруп, кайра сатып кетип калса болот да, айырга. Мал карагыла. 8 асы, 12 асы, экөөнүн пишими. Муну дагы деле калың экен. Бу жаштыгында кандай ат болду экен аны. Бир мындай, ного секин эле салып көрүңчү, секин эле. Болду. Ашым жинди барып калды муну. Мына тугандар. Муну көкүрөгүн кара, муну көкүрөг. Мына ошери жагат да алдынан караганда. Бу жо квадрат нерсе экен өзү. Жакшы, бул 50 эми бул дагы ат дүйнөсүндө бир орун калтырып кеткен ат экен да бул. Өскөн акада турат. 200 000 сомдон экөтөн. Биз силер менен коштошобуз тугандар. Чала бересиңер, алтысында келип, көрүп ала бересиңер. Погода жакшы эмес. Аттар кичине күнгүлтүрөөк чыгып калышы мүмкүн.